ажылык уюштурган боюнча кыргыздардын адеп акылак тартиптери боюнча экинчи, үчүнчү орунду алгандарын уккам да. Ал жакта эме бар, соревнование бар да, ал жакта мындай рейтинг бар кадимкидей. Анан эми бизде өзүбүздүн маданиятыбызда эми негизи тазалык жакшы эле го, бирок кыргыздар өзүнүн алып жүргөнү, таза жүргөнү, мындай кичипейилдиги, анан эт союп этти таратып аткандарын көрүп калабыз, Куран апарып неме кылып аткандарын көрүп калабыз. Ошол жакта студенттер бар, окуйт кыргыздар, ошол жакка жардам берип аткандарын көрүп калабыз. Мен ойлойм негизи кыргыздардын репутациясы жакшы эле, чем башка мамлекеттерге караганда. Албетте Малайзия, Индонезия бул эми булар ушундай өздөрү менталитети, тартиби ушундай экен да. 100-үн 1 эле адам башкарат го. Бияка кир, бияка чык, тияка кир. Биз эми 100 адамды алып жүрүш үчүн 4-5 жүрүш керек. Ошон үчүн биз Меккеге 10ду койгонбуз да бизче. Аларданчы тилди билген, медресени бүткөн укпайт ар кенде. Биздики бардыгы баягы эме да, биринчи атаман да, экинчи атаман жок. Бирок мындай кичипейилдик жагынан, эме жагынан эми кыргыз иншалла жакшы эле. Ким биринчи орунда? Мындай суроо жаралат го. Менин оюмча Малайзия го дейм. Малайзия булардын өздөрүнүн адеп акылагы ушундай келет экен да. Эгер япондор мусулман болсо, япондор болмок, бирок тилекке каршы алар эме, бирок Япон менен Малайзиялар окшош. Мындай алып жүргөнү, чачырабай жүргөнү, укканы, адеп акылагы, бирөөлөргө зулум келтирбей жүргөнү, мен ушу Малайзияны карап суктанам да.